саламатсыздарбы? Кече эместин бул сапардагы берүүсүндө кыш мезгилине даярдык тууралуу кеп кылабыз. Учурда энергетиктер кышка кандай даярдык көрүүдө, эмне иштер жасалды, дагы кандай жумуштар калды? Бул туурасында түшүндүрмө берүү үчүн студиябызга меймандарды чакырганбыз. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Алтынбек Рысбеков жана электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Таалайбек Бектенов бизде мейманда. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Эми айтыңыздар, мына бүгүнкү күндө эл дагы бардык Кыргызстан жарандары чыдамсыздык менен күтүп атышат. Биз кыштан кандай чыгабыз, кышка даярдыгыбыз кандай, электр тармагында кандай өзгөрүүлөр болбойбу, жылуу болобу үйүбүз деген сыяктуу төмөн суроолор бар да. Ушул багытта айтып берсеңиз, анда бүгүнкү күндө кыш мезгилине даярдыгыбыз кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө биздин электр станциялар ачык акционердик коомунун ишканалары кышка даяр деп айта алам. Неге дегенде биз ушул жаз мезгилдеринде пландаштырылган бүт ремонттук иштерди, оңдоо түзөтүү иштерин өз убагында пландаштырылган график боюнча жазадык. Андан тышкары биздин өкмөттүн постановлениясы боюнча кышка даярдоо мезгилде отуу маселесин камдашыбыз керек эле, аларды толук аткардык. Көмүр маселеси, мазут маселеси дегендер бардыгы келишимдер түзүлүп, азыркы убакта өз убагында, өз графигинде ташылып келип атат кампаларга. Азыр толук келе элекпи? Бул толук келбейт. Бул деген ушул март айына чейин жазылган, бөлүнгөн нөмөт менен келип түшүп турат. Жакшы. Анда айтсаңыз, эми албетте биринчи эле кезекте баягы биздин жабдыктардын абалы бүгүнкү күндөгү ошол дагы баягы түшүлтөт да, анан оңдоо иштери кандай өттүбү же дагы оңдочу иштер барбы? Себеби бүгүнкү күндө мына элдер ошо элибиз социалдык тармактарга кайрылууларды жазып калып атышат. Ошо 2 жумадан бери кандайдыр бир өчүрүүлөр болуп атат. Бул оңдоого байланыштуу деген сыяктуу ушуга түшүндүрмө бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы өзүңүз айтып кеткендей, кышка даярдык боюнча коллегам дагы айтып кетти. Биздин Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы дагы толугу менен кыштан өтүүгө даяр. Бул деген сөз биздин компания жалпысынан алып караганда Кыргыз Республикасында республика боюнча бардык областтарды камтыйт. Бардык областтардагы электр энергиясы боюнча тиешелүү биздин филиалдарыбыз бар. Ар бир областта бирден филиалдарыбыз бар. Жогорку Чыңалуудагы электр тармактар ишканасы. Ошол филиалдарыбыз менен чогуу бүгүнкү күндө кышка даярдык боюнча толугу менен мерчемделген негиздеги бардык пландуу жумуштарды толугу менен аткарып бүттүк деп ачык айта алам. Анын негизинде биз жайы менен жаздан баштап жайы менен күзгө чейин бардык жумуштарыбызды мындайча айтканда көмөкчү ордондордо капиталдык, утурумдук ремонттор, ошондой эле биз аба чубалыкларды дагы ремонттору боюнча дагы жумуштарды алып барабыз. Бул 110, 220, 500 киловаттык Чаңалуудагы аба чубалыкларын дагы биз обслуживание кылабыз. Ал боюнча дагы толугу менен быйылкы жылга каралган мерчемделген жумуштардын баардыгы толугу менен аткарылды. Ошонун негизинде компаниялардын кышка даярдыгы боюнча толугу менен даяр экендигин биз жылдын башында бул жогорку деңгээлде өкмөттүк деңгээлде токтом түзүлүп, анда бизге тапшырмалар берилет. Кышка даярдык боюнча кайсыл багытта кайсыл жумуштарды алып барышыбыз керек. Ошол токтомдун негизинде компаниянын өзүндө дагы буйруктар чыгарылып, ал буйруктун негизинде ар бир филиалыбыз, ар бир областтагы филиалдарыбыз кайсыл жумуштар менен так даны аткарыш керектиги жөнүндө жазылган буйрук даярдалат. Бул буйруктун негизинде биз өзүнчө бир штаб түзөбүз компаниянын ичинде. Штабты мен биринчи замгатары, техникалык жактан биринчи замгатары мен жетектейм. Борбордук аппараттагы ар бир отделдердин, бөлүмдөрдүн начальниктери, башчылары болуп, биз штабта түзүп турабыз. Ошол кышка даярдык боюнча жыл бою кышка даярдык боюнча жумуштарды графиктин негизинде алып баргандан кийин жылдын жыйынтыктап атканда октябрдын этегинде, ноябрдын башында биз бул компаниялардын баардыгына текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Атайын комиссия менен компанияларыбыз, филиалдарыбыз кышка даярбы, даяр эмеспи текшерүү жүргүзөбүз. Бул текшерүүдө бир гана биздин өзүбүздүн эле адистер болбостон, энергия инспекциядан дагы, госэкотех инспекциядан дагы
бизге комиссия болуп кирет мүчөлөрү. Алар дагы биз менен кошо компания тармактык комиссия түзүлүп, ал биз менен кошо компаниялардын кышка даярдыгы боюнча текшеришет. Анын негизинде текшерүүнүн негизинде кандайдыр бир кемчиликтер болсо биз ага убакыт берип, ушул кемчиликтерди толугу менен аткаргандан кийин гана биз ушул компанияларды кышка өтүүгө даяр деген баа беребиз. Анын негизинде бүгүнкү күндө айта алам, биз мурунку жумада бизде штаб болуп өттү, Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасында жалпы филиалдар менен чогуу. Ал жерде кемчиликтердин баардыгын карап чыктык. Кемчиликтер бүгүнкү күнгө 100% аткарылыптыр. Комиссия түзүлгөн кемчиликтердин баардыгы. Ошонун негизинде биз белгилеген кемчиликтер. Ошонун негизинде биз баардык филиалдарга кышка даяр деген паспорт берилди. Бул деген биз стандарт боюнча. Анан бул кышка даярдык боюнча биз баягы берчемделген жумуштардын баардыгын жасагандан кийин биз толугу менен айта алабыз, что биздин энергия жабдууларыбыз, электр жабдууларыбыз кыштан өткөнгө эч кандай маселе жаратпайт деп. Бирок андан сырткары эске ала кетиш керек. Кыш деген бул жаратылыштын да өзүнүн бир жагдайлары бар. Андан сырткары ачык эле айтып кетиш керек, биздин системадагы, энергия системадагы жабдууларыбыздын 50-60%дан жогорусу эскилиги жеткен жабдуулар. Башкача айтканда 100%тан ашык өзүнүн амортизациясы болуп бүткөн жабдууларыбыз көп. 50-60%. Ага карабастан биз баягы өзүбүздүн специалисттердин, адистерибиздин баягы жардамы менен жыл сайын баягы план боюнча жасалган жумуштардын негизинде эскилиги жеткен жабдууларга карабастан аларды кышка даярдык боюнча утурумдуу капиталдык ремонттордон өткөрүүнүн негизинде гана кышка даярбыз деп толугу менен айтып атканыбыздын негизи ушул болуп саналат. Жабдыктар боюнча дагы азыр кайрылабыз. Анда сизге кайрылсам, Эркинбекович, айтсаңыз, мына коронавирустун экинчи толкуну башталды деп атат. Айрым басылмаларда үчүнчү толкуну дагы жүрүп атат деп атат да. Анан ушундай шартта бизге ушул катуу отунду, мазут сыяктуу баягы отун түрлөрүн жеткизүүдө кыйынчылыктар жаралбайбы? Жылуу суу берүүдө, жылуулук берүүдө көйгөйлөр болбойбу? Туура айтасыз, бул ушу пандемия, ковид дагы биринчи толкунда дагы бизге дагы бир топ кыйынчылыктар жараткан. Буну дегенде баарыбыз эле жаранбыз, ооруган ооруду, бирок биздин ишканалар бир минутта токтотпой ишин алып жүрдүк, электр энергияны чыгарып аттык. Ошол эле биздин отун жеткирүүчү компаниялар дагы ушул биздин эле режимде иштешип, өз графиги менен алып келип жатып атышат. Баарын аракет жумшап атабыз, толук жапа тырмак эле иш жүргүзүп. Менимче ойлойм, бул мындай маселелер болот, бирок биз ошол тапшырмаларды аткарып, элдин камсыздап, баардыгын электр энергияны камсыздаганы өзгөлтүккө учуратпайбыз деп. Баары жанагы кара кече көмүрүн дагы бизге ташып келет да, Бишкек жылуулук электр борборуна. Ал жерде дагы жана жол көйгөй болуп, бир тоо эле түшүп калып, жолду жаап салган. Азыркы учурда ошол жаңы убактылуу жол салган, ал жерде Минтранс, Кыргыз көмүр, ошолор баары жапа тырмак иштешип, жаңы жол салып, ошол бир убакта эле жолду салып атышат, ремонттоп атышат, ошол жол менен эле машиналар жүргүзүп, көмүр ташып атышат азыркы учурдачы. Демек, пландан артта калбай иштеп атасыздар. Пландан артта калбаган аракет кылып, ошол дагы сиздерде бир көйгөй бар да, эми бул жабдуулардын эскилиги дегенчи, алар бул маселе кантип чечилип атат? Бул жабдуулардын эскилиги бул жылдан жылга эле көтөрүлүп келет. Биздин электр станциялардын, ишканалардын жабдуулары бул 60-70% уже өзүнүн эмесин иштеп бүткөн, мөөнөт иштеп бүткөн. Бирок буну биздин адистердин жардамы менен, ошолордун кол өнөрчүлүгү менен, энтузиазм, патриотизмден ошонго көбүрөөк каражат жумшайбыз азыр. Ошону ушул жакшы деңгээлде кармап келатабыз да. Бирок ошол менен эле бирге бир четтен ошол өзүбүздүн акча каражатыбыз бар жерлерге өзүбүз жаңылануу, жаңы оборудованияларды сатып алып, жаңы коюп атабыз. Ошол жумуштар да жүрүп атат биргеликте эле. Жабдуулар эскиргенден кийин баягы электр энергиясын иштеп чыгууда дагы бир жоготуулар болот болуш керек. Анда бул кандай бир, балким бир цифралар менен айтасызбы, барбы ушундай?
Андай эми мындай түз таасири мындай тийбейт. Бул жабдуу эскирген болсо, бунун жанагы жумуштан эртерээк чыгып калат, тез авариялык учурларга учурайт деген маанини билдирет. То есть жанагындай мындай надежность болбой калат бизде. Анан кээ бирки учурлар сиз айткандай толук кубаттуулук менен иштей албай калат. Неге дегенде бир какой-то моменттерде бул толук камсыздай албай калат да ошол регулирующий органдар. Анда ошо бул тарифтин өздүк наркы менен кирешенин ортосунда айырмачылык боюнча да айтып берсеңиз, бул кандай эсептелинет, эмнеге байланыштуу? Эми тарифтин биздин Кыргызстанда тарифти бул госагентство Гартек эсептеп бизге маалымдап, бизге тактап берет. Анан жалпы биздин компаниябыз боюнча айтсак, биз электр энергияны ГЭСтер аркылуу, анан ТЭЦтер аркылуу чыгарабыз да. Салыштырмалуу келсек, бул биздин электр энергия ГЭСтен чыккан электр энергия арзан себестоимости, өз наркы. А ТЭЦтен чыккан электр энергиянын наркы өтө чоң. Бул деген 3 сом 66 тыйындын тегерегинде ТЭЦтен чыгат. 18-19 тыйын болуп ГЭСтен чыгат. Ошону орто эсепте кылганда биздин электр энергия наркы 54-53 тыйын болот. Бүгүнкү күндө ошондой бизде. Жакшы, жана жабдуулар боюнча сүйлөшөлүк дедикпи? Ошол эскирип калган жабдууларды жаңысын алмаштырууда бүгүнкү күндө каражат маселеси, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жогоруда коллегам туура айтты. Биз энергия компанияларда жабдуулардын жок деген 50-60-70% чейин эскилиги жетти деп, бул бардык энергия компанияларга тиешелүү эле го деп эсептейм. Анан бул боюнча жабдууларды жаңылоо боюнча албетте биз деле карап отурган эмебиз жок. Биринчиден эски жабдууларды болушунча колдон келишинче баягы отурумдуу капиталдык ремонтторду жасоо жолу менен кышка даярдайбыз. Бул багытта албетте биздин жумушчуларыбыздын, биздин адистерибиздин тийгизген таасири өтө чоң. Бул эски жабдууларды колдон келишинче кыштан өтүүгө даярдык боюнча. Экинчиден, ал жабдууларды алмаштыруу боюнча дагы жыл сайын биз иш-чаралар жүргүзөбүз. Бул модернизация, реконструкциялар боюнча багыттагы жумуштарда. Бул боюнча дагы аз-аздан болсо дагы өзүбүздүн бюджетибиз, баягы компаниянын бюджетинин негизинде сатып алабыз да бул жабдууларды. Ошондуктан жылдан жылга аз-аздан болсо дагы планга киргизип, биз жабдууларды жаңылоо багытында да жумуштарды алып барабыз. Бул боюнча акыркы күндөргө ачык эле айтсак болот, баягы выключатель деп коебуз, бул өчүрүп жандыргычтар бар, өчүргүчтөр. 10 киловольттук, 35, 110 киловольттук өчүргүчтөрүбүз бар. Аларды алмаштыруу боюнча да быйыл дагы көп жумуштарды аткардык. Андан сырткары трансформаторларыбыздын кубаттуулугун жогорулатуу боюнча дагы жумуштарды аткардык. Аз болсо дагы жылдан жылга каражатыбыздын негизинде болушунча аракет кылып келатабыз. Жабдууларды жаңылануу багытында дагы жумуштарды алып барып жатабыз. Адистер деп калдыңыз да, ушу адистер менен камсыздоо. Бүгүнкү күндө биздин окуу жайларды бүтүрүп аткан адистерибиз ошондой бир тажрыйбага ээ болуп чыгып атышабы? Кандай? Эми энергетика тармагында алып караганда, эми албетте азыркы окуу жайда бүтүп келген студенттерибиздин дагы арасында баягы кызыгуусу күчтүү, баягы жабдууларга өтө кызыккан, электр энергетикага кызыккан жаштарыбыздын саны дагы толтура албетте. Бул энергетиканы өнүктүрүп, өздөштүрүү үчүн мен оюмча, мен коллегам деле колдосо керек. Өмүр бою иштесең деле энергетика багытында, мен толугу менен билдим деп айтыш өтө кыйын да. Бул энергетика тармагын изилдеп чыгып, акырына чейин билиш өтө кыйын. Но биздин негизги максатыбыз ушул жаңы келген жумушчуларды жумушка алгандан кийин албетте алардын кандай деңгээлде окуп келген студенттерибиз боюнча алар менен беседалар жүргүзүү жолу менен жумушка алабыз. Жумушка алгандан кийин биз өзүбүздүн энергия компаниябыз, Кыргызстан улуттук электр тармактар компаниясынын базасында окуу борборубуз бар. Бул боюнча окуу борборубузда баягы жаңы алынган, биринчиден жаңы алынган адистерди квалификациясын жогорулатуу боюнча, аларды окутуу боюнча тармакта дагы жумуштарды алып барабыз. Бүгүнкү күндө биздин окуу борборубуз бир гана улуттук электр тармактар компаниясын гана камтыбастан, азыркы күндө электр станциялар тарабынан бөлүштүрүүчү компаниялардан дагы башка тармактардагы дагы адистерди окутуу боюнча дагы ушул багытта дагы жумуштарды алып барып атабыз. Албетте адистердин саны бизде жетиштүү. Бүгүнкү күндө штаттык негизинде эле иш алып барып атабыз. Адистерибизди биз жылдан жылга
убакыт өткөн сайын канча жыл убакыт стаж менен иштешсе дагы аны бизде ушундай требованиялар бар. Жыл сайын алардын квалификациясын жогорулатып, окуу жолдорун жолго салып туруу боюнча биздин пландарыбыз бар. Бүгүнкү күндө албетте энергия компанияларга келген жаштарыбыз көбүнчө бул маселелерди жаралып атат. Жумушка келип, анча-мынча багыттагы жумуштарды үйрөнүп алгандан кийин кетип калган учурлар дагы көп болуп атат бул багытта дагы. Себеби энергия компаниялардын баягы, мен ойлойм, баягы частный компаниялар бар да, частный компанияларда менин оюмча баягы айлык акысы жогору, чем биздин бул мамлекеттик энергия компанияларга карагандачы. Анан бизден үйрөнүп опыт алгандан кийин көбүнчө ушул частный компанияларга кетип калган учурларыбыз болуп атат. Алар бардык эле тармакта бар болуш керек. Бул эми мындай маселени менин оюмча бардык эле тармакта болуш керек. Анан алардын арасында дагы баягы элимге күйгөн баягы патриоттук сезимдери бар жаштарыбыздан чыгып атат. Алар айлыктын аздыгына калабастан, биздин жумушубуздун кыйынчылыгына карабастан, бул себеби биздин жумушубуз ушундай ысыкка карабайбыз, суукка карабайбыз, күн түн деген бизде андай айырма болбойт. Ушуларга чыдаган жаштарыбыздын арасы дагы толтура. Ал үчүн жаштарыбызга дагы бир жагынан мындай маалдарда ыраазычылык билдирсе болот. Жакшы, рахмат. Айтсаңыз эми Аталбек Эркинбекович, деги эле электр энергиясын иштеп чыгууда суу маселеси, бул баягы биздин өзгөчө токтогул кезине байланыштуу эмеспи? Ушул багытта азыр бүгүнкү күндө суу кандай, мурдагы жылдарга салыштырмалуу ушул багытта? Бүгүнкү күндө токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 14 миллиард 190 миллион тегерегин түзөт азыр бүгүнкү суткага. Бул деген былтыркыга салыштырмалуу 2 миллиард 300 миллионго суу кем. Баарыңарга маалым, бул былтыртан баштап бизге ушул жана маловодный цикл деп коет, ошол учурга келип калганбыз. Суунун келиши орточо көпчүлдүктүн орто эсебине караганда ошондон аз болуп атат да. Ошондон 90% түзүп атат быйылкысы. Гидрометтин божомолу менен 96% болуш керек эле, бирок тилекке каршы 90% болуп калды. Бул жетиштүүбү быйыл? Бул суу жетиштүү эмес. Ошол себептен биз эртеле апрель-май айларында эле улуттук холдинг менен ГКПН менен чогуу талкуулап, бул Казакстан менен сүйлөшүп, алдын ала эле сүйлөшкөнбүз. Импорт алабыз деп, казактардан жетишпеген электр энергия алабыз деп 500 миллионда. Азыркы күндө ошол келишимге кол койгонбуз ноябрдын башында. Азыр ошол Казакстандан келиш керек. Азыр ошол эми тактап атабыз. Техникалык жактар боюнча процессинде эмнеге деген аларда да өзүнчө кыйынчылыктар болуп атат технически. Тилекке каршы да убактыбыз кичине азайып калыптыр. Бир суроо берейин. Верди өчүрүүлөр болобу? Бул элди кызыктырган. Верди өчүрүүлөр болбойт. Эмнеге дегенде биз толук кышка даярбыз. Ошол көлөмдөгү электр энергиянын жеткирип бергенге даярбыз. Коллегам дагы айткандай бүт кубаттуулуктар даяр. Анан өчүрүүлөр болбойт верди. Жалпы элге эмне демекчисиз? Кыска. Кыскасын айтканда жалпы элге да биз энергетиктердин милдети жана биздин ишибиз ушул. Электр энергиясын үнөмдөп жашайлыгы. Рахмат сиздерге биздин студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кыш камылгасы кандай деген теманын негизинде түшүндүрмө бердик. Саламатта калыңыздар.